Пайгамбарыбыз айткан таразада эң салмактуу сөз Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Мына. Таразаңызды салмактуу кылгыңыз келеби? Мына зикирди айтыңыз. Пайгамбарыбыз айткан: "Калиматан хабибатан илар рахман." Эки сөз бар, эки сөз. Ар бир сөздү айтып атпайбызбы? Таразага тартылат. Алла разы же наразы болот. Алла разы болгон эки сөз бар экен. Алла жакшы көргөн, Алла сүйгөн эки сөз бар дейт. Хабибатан илар рахман. Аллага сүйкүмдүү эки сөз. Хафифатан алал лисан. Тилге абдан жеңил. Ал сөздү айтканга кыйынчылыгы жок, жөн эле айта аласыз. Сакилатан фил мизан. Таразада салмактуу оор. Кайсы сөздөр экен? Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Айтайлычы гана Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Мына ушуну сиз бир жолу айтсаңыз, Алла Таалага бир жолу сүйкүмдүү болосуз. Таразаңызга бир тартылат. 10 жолу айтсаңыз, Аллага 10 жолу сүйкүмдүү болосуз. 10 жолу салмактуу болот. 100 жолу айтсаңыз, 100 жолу сүйкүмдүү болосуз. 100 жолу таразаңыз салмактуу болот. Bir hadiste Peygamberimiz aytkan, kim 100 жолу bir günde Subhanallahi ve bihamdihini aytsa, anın günösü akiyandın göbügün çölük bolsa dağı bardığı geçirilet degen. Kaysi söz aytsa? Subhanallahi ve bihamdihi. Uşunu ne aytsa? Ha bizki jarımı da var emes bele. Subhanallahil azim de aytsa kanday olur. Alımlar aytat, Subhanallahi ve bihamdihini aytsa günöler geçirildi mi? Emi Subhanallahil azim de aytsanız daracağınız götürülür deydi. Daracağınız götürülür. Mına iki söz. Uşaqtagandan görök, birin jamandagandan görök, dünyönü maqtagandan görök, özünüzü maqtagandan görök. Uşunu men 10 jol aytıp koysam, 100 jol aytıp koysam, men жүрөгүм нурланат, кабырым нурланат, ахиретим нурланат, пилсиратым нурланат. Таразада кандай? Алланын сүйкүмдүүсү болом. Буну ким айтты? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты. А пайгамбарыбызга ким айткан экен? Абу Хурайра разыйаллаху анху айтты. Ал ким? Аны шакирти. Аны шакир да ким? İmam Bukhari айтты. Мына өзүбүздөгү İmam Bukhari. Келип мынакей сиздерге бир үзгө жеткирип атабыз. Жакшылыкты бөлүшүп атабыз.